Тимур Саралаев Садыр Жапаровду Чүй облусунун 156 миң шайлоочусу колдогону бул анын эл алдындагы аброю. Мындай пикирин мигранттарды колдоо фондунун директору Тимур Саралаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Терең ыраазычылыкты айткым келет. Шайлоонун алкагында алгач Садыр Нуркожоевичке ал киши бизге ишеним артып мүмкүнчүлүк берди. Биз колубуздан келишинче ишти алып бардык. Албетте, жалпы Кыргызстандын жана анын ичинен Чүй облусунун 156 миң шайлоочусу колдогону. Бул биринчи ирет Садыр Жапаровдун өзүнүн эл арасындагы болгон аброю. Андан соң гана ага кол кабыш кылган, күнү түнү үгүттөгөн команданын бирдиктүү, ынтымактуу, системдүү жана ыкчамдуу иши болду. Терең ыраазычылыкты Суу Самырдан, Панфилов, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Ысык Ата, Чүй жана Кемин райондорунан, Кара Балта менен Токмок шаарларынан түптөлгөн эң мыкты командалардын жетекчилерине жана алардын артында турган миңдеген ыктыярчы ага эжелерибизге, эник карындаштарга билдирем. Сиздер менен биз күнү түнү тынымсыз ачык айкын, кыштын суугуна карабай, дем алуу менен эс алууну билбей, элге бир тыйын бербей иштештик. Акыры жакшы жыйынтык болду. Жеке мен үчүн облустук деңгээлде эң татаал, эң көп улуттуу, эң көп талапкерлер чыккан, эң саясатташкан чөлкөмдө штаб жетекчиси болуу жана жакшы жыйынтыкка облусту алып келүү чоң сынак болду. Облус райондордун жардамы менен гана мындай мыкты жыйынтык болду. Көп нерсени көрдүк, түшүндүк, үйрөндүк. Республикалык штабтын жетекчилигине да рахмат. Алар бардык маселелерди ыкчам чечип жатты. Ишеним артып, улуу жашы дебей мени менен иштешип, колдоого алганыңар үчүн сиздерге чоң рахмат айтам, деп кошумчалады Тимур Саралаев. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Акылбек Жапаров кыргыз мигранттарын Москвага эшелон менен жөнөтүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Орусияга Кыргызстандан мигранттарды керек болсо эшелон кылып поездде жеткирүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу 20 январда парламенттин жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы авиа каттамдарды көбөйтүү зарыл. Москванын мэри Собянин бир топ жумуш орду бошоп, иштегенге киши жок болуп жатканын айтты. Биз авиа каттамдарды ордуна келтире албай жатабыз, керек болсо эшелон кылып поездде балдарыбызды жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Билеттердин баарын өкмөт субсидия кылып бериши керек. Орустун акчасын 5-10 миллиард рубль алып, балдардын билетин алып берели. 1-2 жылда кайра өздөрү төлөгөндөй кылып, жумушсуздук күчөп баратат, деди Жапаров. Белгилей кетсек, буга чейин Улуттук статистика комитети COVID-19 пандемиясынан улам Кыргызстандагы үй бүлөлөрдө бери дегенде бирден киши жумушсуз калганын билдирген. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Бул Акылбек Жапаров деген неме мигранттарды эшелондоп жөнөтөлү дейт. Иш ордуларын кылалы, завод фабрикаларды куруп кетем деген жаштардын ишке тарталы дегендин ордуна кантип кетиришти сунуштап жүрөт. Эшелон деген оптом агондоп жөнөткөндү айтат. Акылбек кыргыздардын баарын Россияга жөнөтүп, өзү калайын деген го Кыргызстанда. Эл силерди бага албай калдык кеткиле дегенибе? Эл сүйлөсө да ушул киши сүйлөбөй эле койсо жакшы болмок, деп бөлүшөт Гүлпери Жанышбек кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Садыр Нуркожоевич элге тез аралашып, көрүнүп жүрүп, баары ошого көнүп алышыптыр. Көрүнбөй калса баары издеп баштады. Убакыт өтүп жатат, иштебейби, инаугурация качан болот деп. Кээ бир сынчыларга да жаңы тема жок, баары тынчсыздана баштады. Азыркы президентибиз тынчы жок адам экенин бир аз болсо да байкадык окшойт. Бизге көрүнбөгөнү менен жөн эле отурбаганы болсо керек. Президентибиз барбы же жокпу деген заманда да жашаганбыз. Аз калды. Бир аз сабыр кылсак, Кудай буйруса баары жакшы болот, деп бөлүшөт Нукура кыргыз кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Новиков бажы кызматына Кытайга байланыштуу жаңы тапшырмаларды берди. Артем Новиков бажы инфраструктурасын өнүктүрүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Анда тиешелүү жетекчилерге Кытайдан товар алып кирүүнүн көлөмүн көбөйтүү боюнча жаңы талаптар коюлду. Мамлекеттик бажы кызматына Эркечтам пунктунда өткөн унаалардын санын 30-га, Торгар пунктунда 15-ке жеткирүү үчүн инфраструктураны даярдоону жыйынтыктоо боюнча Кытай тарап менен консультацияларды тездетүү тапшырылды.
Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков бажы инфраструктурасын өнүктүрүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Биз бажы инфраструктурасын куруу жана жабдуу иштеринин кармалып жатышына кайдыгер карай албайбыз. Анткени тез арада товар ташуу көлөмүн жогорулатышыбыз керек. 1,5 ай мурда жүк ташуулардын көлөмүнүн төмөндөө себептерин караганыбызда инфраструктураны өркүндөтүү, дезинфекциялык барьерлерди, товарларды крандар менен жүктөө, аянтчаларын куруу, товарларды толук кандуу эсепке алуу механизмдерин иштеп чыгуу тапшырмасы берилген эле, деди Новиков. Анын мындай талабына мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев бажы инфраструктурасын өнүктүрүү планы даярдалганын, жыйынтыктоочу баскычта турганын айтып жооп берди. Мындан тышкары бажы кызматын 2021-2023 жылдарга өнүктүрүү боюнча планды даярдоо тапшырылды. Булак Спутник чекиткейжи. Көз жоосун алган Путиндин хан сарайы. Орусияда камакка алынган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Геленджик курорттук шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөөсүн чыгарды. Ал Навальный Германиядан Орусияга кайтып келип, сот чечими менен 30 суткага камакка алынгандан бир күн өткөндөн кийин жарыяланды. Иликтөө Навальный камакка алына электе даярдалган. 2 сааттык тасмада Путиндин Германияда иштеп жүргөнүнөн баштап 1990 жылдардагы ишмердиги камтылган. Путиндин хан сарайы деп аталган Кара деңиздин жээгиндеги имарат 2005-2010 жылдары курулган. Аны президентке арналып курулганын 2010 жылы ишкер Сергей Колесников айтып чыккан. Ал кезде имарат $1 миллиард бааланган. Коррупцияга каршы күрөш фонду дал ушул хан сарайдын курулушун каржылоо булактарын аныктап чыкканын жарыялады. Ага ылайык Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштерди каржылаганы жөнүндө сөз болот. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аеосу сындап келаткандардын бири. Ал бийликтеги бир катар жетекчилердин коррупциялык иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерелеп, президент Владимир Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. 2020 жылдын августунда өзүн ууландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачыкка чыгарган болчу. Булак репортер чекиткейжи. Джо Байден көз жашын тыя албай. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден кичи мекени болгон Делавар штатынан Уилмингтон шаарында коштошуу сөзүн сүйлөдү. Ал 20 январда Вашингтонго көчүп барат. Байден сөзүн үй бүлөсүнө, командасына жана досторуна ыраазычылык билдирүү менен баштады. Андан кийин ыйлап жиберди. Иш-чара Байдендин каза болуп калган уулунун ысымы берилген улуттук гвардия борборунда өтүп жаткан. Бул мен үчүн бир аз эмоционалдуу. Мен каза болгондо Делавер жүрөгүмө, бардык Байдендердин жүрөгүнө жазылып калат, деди жаңы президент. Сөзүнүн аягында Байден каза болгон уулу жөнүндө айтып жатып, көзүн жашын тыя алган жок. Менин бир гана өкүнүчүм бар, ал уулумдун ушул жерде болбогону, деди Байден. Белгилей кетсек, 20 январда Вашингтондо Байдендин салтанаттуу ант берүү аземи өтөт. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Финполиция балыкчыга камера орнотууда 3 миллион сомду кымырып алышкан. Мамлекеттин бюджетине 3 миллион сомго жакын зыян келтирүү фактысы боюнча иликтөө жүрүүдө. Бул тууралуу финансы полициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда балыкчы шаарына видео байкоону орнотуу долбоорун ишке ашырууда жумуштун наркын жогорулатуу фактысы аныкталган. Ага ылайык Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу боюнча дирекциясы менен НС ЖЧКсынын ортосунда 2018 жылы аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн 10 миллион сомго жакын суммадагы келишим түзүлгөндүгүн, объект боюнча аппараттык программалык комплекстер 7 миллион сомго жакын суммага сатылып алынган. Бирок аткарылган жумуштардын актысында аталган аппараттык комплекстер 2 миллион сомго көтөрүлгөн айырма менен эсептелип чыгарылган. Ошондой эле аткарылган жумуштардын актысынын жалпы наркы КНС менен кошо көрсөтүлгөн. Ал эми НС ЖЧКсы жумуш тапшырылган учурда КНС төлөөчү болгон эмес жана аткарылган жумуш үчүн салыктын бул түрүн төлөгөн эмес. Муну менен аталган ЖЧК мамлекеттин бюджетине 3 миллион сомго жакын зыян келтирген.
Учурда кызмат адамдарынын катыштыгы аныкталып, келтирилген зыяндын ордун толтуруу чаралары көрүлүүдө. Булак репортер Чекиткей Ж.